Assalamu alaikum. Amansızlar urmatlı Tez Kavar kanalının körücülері, salamatsızdarбы? Бүгін Ош шаарындагы Анар Кичи районунан сатыла турган 3 бөлмөлүү батир көрсөтөбүз. Дарегин жакшылап билип түшүнүп алыңыздар. Биз азыр Анар жана Төлөйкөн Кичи райондорунун ортосундагы жаңы жолдо турабыз. Миллион маркетинен ылдый түшүп, светофордон өтүп, Арзу ресторанынын жанына келдик. Андан өтүп эле Сара кафеси, Sara kafesinin canındağı uşul köçögö solgo burulup tüz kiringizler. Biraz barıp ele solgo burulsanızlar Anardağı 10. üygö tuş bolosuzlar. Satıla turgan батирге жақындап келе жатабыз. Кааласаңыздар бул жагынан Олигарх рестораны тарабынан дагы жаңы асфальт аркылуу келсеңиздер болот. Эки жагынан келгенде тең ушул жерге келесиздер. Эмирлан дүкөнүнөн солго бурулуп, бул жака жүрө бересиздер туугандар. Көрүп турасыздар, бул жердеги 9-10 номурдагы көп кабаттуу үйлөрдүн ортосунда спорт аянтчасы, унаа коюучу жайлары, анан балдар ойноочу аянтчалары баары уюштурулган. Те маңдайдагы 107 сериядагы көп кабаттуу үйдө жайгашыптыр. Сол тараптагы 1-чи подъезд экен. Баралы. Заматта подъездге жетип да келип калдым. Бул үй 107 сериядагы 5 кабаттуу үй. Сол тараптагы 1-чи подъезд экен. Мына бул терезеси, наркы чоң бөлмөсүнүн терезеси экен туугандар. Сыртына мына мынтип атайын обшивка жасап, жылуулап, тетиги үстүнө айландырып көрүп турасыздар. Козерокторунан бери жасап коюптур. Анда жүрүңүздөр. Сатыла турган батирди кирип көрүп чыгалы, биз менен чогуу болуңуздар. Балким бул батир сиздерге насип кылып калышы мүмкүн. Батирдин ээси менен жанымда азыр суроолоруңузга бир катар жооп берет, анан өз батирин баштан аяк көрсөтүп берет. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бисмиллахиррахманиррахим. Куттуу батириңизге кош келдик. Кош келипсиздер. Сатууга коюп атасызбы? Ооба. Не максат болуп атат муну сатып? Бишкекте жашайт элек. Келгенде атабыз. Бишкекте. Бала чака менен. Ооба. Ошон үчүн. Азыр бу жерде жашап атасыздарбы же андасанда? Андасанда келип кабар алып турабыз. Келип кабар алып турасыздар. Квартираны киргизбей элеби? Жок, киргизбедик. Ремонту жакшы экен, Качан ремонт болгон бул? 2017-жылы ремонт болуп, 2018 киргенбиз. 2017 ремонт болгон, 2018 киргенсиздер. Ошондон бери канча эле келип жашап турат экенсиздер да? Ооба. Атак жашоо Бишкекте. Ооба. Эгер Бишкекке кетүү максат болсо, жашооңуздар Бишкекте болсо, Бишкектен бая сатыла турган үйлөр, квартиралар, машиналар болуп калса, вариантка сүйлөшсөк болобу? Алмашуу вариантына. Жок, кандай кыла албайбыз. Жок. Только накка сатасызбы, э? Ооба. Нак акчага сатат экен. 3 бөлмөлүүбү? 3 бөлмөлүү. 3 бөлмөлүү. Ремонт аябай жакшы экен туугандар. Бул батир куттуу батирлерден болсун. Биз азыр бул батирди бир чекеден баштайбыз. Мисалы, сырттан кирдик. Брон эшиги дагы жаңы чоң эшиктен коюлуптур, а? Темир брон эшиги экен. Киргенде бул бут чечме, бут кийим коймо атайын эмерек жасалган турбайбы, а? Мынантип ар бирине коюп кое берет. Жакшы. Киргенде эле туугандар, бул бут чечмеден, прихожкадан өткөндөн кийин оң жакка чоң күзгү коюлуптур. Дуалга, сол тарабында болсо ажаткана, бул жагы ашкана, бул жерде болсо атайын эмерек коюлуптур. Бул жака киргенде зал, бул жакта болсо экинчи зал, бул жакта спальня экен, а? Анда чекеден көрсөтө берели. Ушул жерге келгенде коридор оң тарапка бурулат экен. Пол бүт эле ламинант, анан бардык бөлмөлөрдүн эшиктери, межкомнатный эшиктер. Бардыгы окшошкон жаңы эшиктер экен. Анда оң жактан баштайбыз. Кир жуучу машина ушул жерде турабы? Ооба. Бул сууга, канализацияга туташтырылганбы? Туташтырылган. Ушул турушунда, э? Ооба. Жакшы. Мына бул оң жактагы биринчи эшиктен киргенде, бул санузел ванна экен, а? Ооба. Бүт кафел болуп турган. Полу, дуалы, баары жогу жаңыланган турбайбы, а? Бардыгы премиум класстагы кафелдер. Премиум класстагы кафелдер. Мына раковина, үстүндө күзгү полкалары менен, отопление киргизилиптир. Жуунуучу жайы бул жагында вытяжкасы менен бүт баары таза тыккан, сонун уюштурулуптур. Көрүп турасыздар. Эми анын жанындагы бул эшиктен кирели. Бул уктоочу бөлмө экен, а? Спальня. Спальня. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Узун туурасы 3,5 га 3,5 бул бөлмөнүн. Көрүп турасыздарбы? Атайын эмеректер коюлуптур. Бул жагында күзгү комоту менен, тумба уктоочу керебети менен, бул жакта болсо шкаф кийим коюучу жай экен, э?
Бул эмеректердин не кыласыз эми? Алып кетесизби, калтырасызбы? Бардығы қалады. Бардыгы калат. Ушул боюнча қалады. Ушул боюнча калат экен. Жакшы. Бул белорусскийби, украинскийби? Шатураныкыбы? Шатура мебель экен туугандар. Көрүп турасыздарбы? Уктоочу керебеттин эки жагындагы тумбалардын үстүндө дагы атайын электроточкалар, үстүндө асма шамдар бардыгы коюлуптур. Көрүп турасыздар. Терезеси пластик, сыртында темир решеткасы менен отопление батареясы дагы коюлуптур. Полу ламинат экен. Көрүп турасыздарбы? Эшиги ушул. Эми мына бул эшиктен кирип, кийинки бөлмөнү көрсөтөбүз. Бул кичи зал экен, Муну эми спальня кылып койсо да болот экен да. Ти кровать ачылат, двухспальный болуп. Булбу? Мебелди каяктан алгансыз? Турциядан алдырганбыз. Турецкий мебелби? Муну калтырасызбы, алып кетесизби? Калат. Калат. Демек, мына бул ортодогу чоң кресло бери ачылганда 3 адамдык экен. Спальня болуп калат экен. Эки жагында 2 креслосу, бул жагында дагы 3 адам отургуч, ушундай комплект экен. Көрүп турасыздар. Конокту ушул бөлмөдө тосса да болот экен. Негизи бул кичи зал, чоң килем салыныптыр. Бөлмөнүн туурасы 3,20, узундугу 5,20 чыгат экен, 5ке жакын. 5,5га жакын. Төрүндө балкону да бар турбайбы, Огороду бар. Сырттабы? Пардалар тартылыптыр, отопление батареялары коюлуптур. Балкон менен бөлмөнүн ортосундагы аралык бүт пластик эшик терезе менен тосулуптур. Бул жакка сыртка чыкса да болот турбайбы, Бул жерде огород бар экен да сиздерде? Мына тепкич менен эле түшө берет. Эшикти ачып кой. Бул жагы жакшы экен, Бул жака эми кийин навес кылып алып, очоккана, тапчан бир нерселерди уюштурса болобу, койсо болобу? Негизи бар болчу. 3 очок сөрү бар болчу. Биз жаңылатабыз деп, буздуруп ошол боюнча кайра Бишкекке кете турган болуп жасалбай калды. Жасалбай калды. Негизи суу чыккан, свет чыккан. 3 очок сөрү бар болчу. Бул жагы Европа забор менен тосулуптур, нар жагы дагы тосулуптур. Туурасы ушу батирдин тушунда экен, туугандар, көрүп турасыздар, бир 7-8 метр чыгат экен. Бул жагы мына дарактар, тосмолорго чейин. Мына жерде чөптөрдү оруп тазалап койсо, анан астында отундар бар окшойт, бул жерде. 3 портер отун бар. 3 портер отун бар. Жакшы экен да. Той топур казан аякка жакшы экен да. Жакшы. Бул жерде дагы аябай жакшы кылып жасапсыздар. Туугандар, бул бөлмө гүлдүү, шоколад өңдүү обойлор менен жасалыптыр. Килемдин түсү менен обойдун түсү, эшиктин түсү, дивандын түсү бүт бири-бирине ээрчийт. Чоң LED экран телевизорда коюлуптур. Потолок гипсокартондон 2 баскычтуу жасалып, формаланыптыр. Кичи лампалар коюлуптур. Бир чоң люстра коюп койсоңуздар болду экен. Эшигинде бир өзгөчөлүк көрүп атам. Мына кандай ручка болду бул эми? Булар атайын Кореядан алып келиндирилген. Кореядан келгенби? Кандай эш? Башкача го, Автомат. Автомат? Буну мында кылып. Кайра ачса, жапса болот. Бир жагына тартыш керек экен да? Биринчи жолу көрүп атам. Кореяда бар экен да ушундай да? Бирөөсү канчадан келген ушу? $180 келген. Бирөөсү $180 келген. Бардык эшиктерге коюлганбы ушундай? Бардыгында бар. Бардыгында, мында да бар экен. Бул эшикте да бар экен туугандар. Биринчи жолу көрүп атам. Эми кийинки бөлмөнү көрөлү. Мына бул бөлмө, бул зал, Зал. Зал, конок бөлмөсү. Стулуңуз конокторго даяр го. Канча стул бар? 18. 18. Булардын сапаты кандай? Булар бардыгы жаңактан жасалган. Жаңгактан жасалган. Мында комплект калтырасызбы эми? Полностью калат. Алган адамга иштесин, конокторуна буйрсун, туугандар. Мына, көрүп турасыздарбы? Бул зал. Потолок кандай болду? Бул натяжной. Люстра кадап үлгүрө элекпиз. Эми алган адам өзү люстра илип алсын, каалагандай люстра илип алсын. Потолок натяжной гипсокартон, микс жасалган туугандар. Бөлмөнүн туурасы 3,20, узундугу балкон жакты кошуп эсептегенде бир 6 метр чыгат. Ортосу ачылыптыр, көрүп турасыздар. Атайын арка болуп, бул жагы балкон жагы. Ойбой, отопление батареясын аябай чоңойткон турбайсыздарбы? Жылуу болсун деп. Кышында жылуулукту көп берет эми. Бул өзү негизи 8 эле секция болчу эле, кийин 2 эсе кошупсуздар да? Жакшы. Бул жагы ушул подъезд тараптагы терезеси жана сыртынан көргөн. Мунун сырты жана биз көргөн үстүндө козерогу жасалып жылууланган жагы да? Астында подвал бар беле жок беле? Подвал жок. Подвалы жок. Түшүнүктүү. Бул жакка да пардалар тартылыптыр туугандар, көрүп турасыздар. Ушундай терезеси пластик, сыртында темир решеткасы менен, пол болсо мындай жакшынакай заманбап ламинаттан жасалыптыр. Көрүп турасыздар, бул конок бөлмөсү. Канча адам батат дедиңиз? 20 адам. 20 адам кенен батат.
Егер стулду алып кое турган болсо, анда бул бөлмөгө 30дан ашуун адам батышы мүмкүн. Жүргүздөр, эми кийинки бөлмөнү көрсөтөлү. Кийинки бөлмө бул ашкана. Сырттан келгенде эле экинчи эшиктен бул жака кирсеңиздер, бул жагы ашкана, Чай ичүүчү орундугу да ичинде турбайбы? Бардыгы. Оң жакта чоң муздаткыч, чай ичүүчү орундук бурчтук формада табуреткалар менен жасалыптыр. Сол тарабында болсо ашкананын немеректери. Көрүп турасыздарбы? Акрилден жасалыптыр. Жакшы жасаптыр, жакшы. Мына ушул жерден баштап Г формасында төргө чейин жасалыптыр. Газ электропечка үстүндө вытяжкасы менен столешницалары бүт апапакай түстү экен. Мойкаңыз аябай чоң го, Буну заказ берип алдырганбыз. Идиш аяк, табак чараларга чейин кенен жуат экенсиз да, ичине салып алып эле. Бул жанагындай дат баспай турган жакшысынан экен, Чийилбей турган. Анан шарактабайт дагы. Матывый экен да туугандар. Көрүп турасыздар, фартугу кафелдениптир, электроточкасы дагы бар экен, кухнянын техникаларына. Мында дагы бир терезеси бар. Жалюзи тартылган турбайбы, буга? Тартылган. Потолок, көрүп турасыздар, натяжной. Натяжнойдун түсү, парданын, жалюзинин түсү, эмеректин түсү бардыгы бир стилде жасалыптыр. Ал эле эмес, табуреткалардын үстүндөгү мына атайын подушкалардан бери бир стилде, бир түстө жасалыптыр. Жакшы. Мына эми ушул жерге атайын жасалган экен, эмерек. Кийим кече батабы буга? Кийим кече кетет. Бул жагы ажаткана. Ажаткана өзүнчө да, Жана көрдүңүздөр, ваннанын кандай кафели болсо ошондой эле жасалыптыр. Кичинекей кол жуучу жайы менен унитазы, аристону бүт баары коюлуптур. Электроточкадан бери коюлуптур, Эшиги жакты, эшигин ручкалары жакты мага, эже. Түз тартса ачылабы? Түз тартса ачылбайбы? Мындай. Колуңуз жакка тийсе эле ачылат. Ачыла берет. Жакшы экен, өтө сонун, жакты мага. Сатат экен бул жерде. Көрүш керек экен. Так, потолок көрүп турасыздар, коридордуку, ушундай жасалган кичи лампалар коюлган. Эми батирдин ички ремонтун, планировкасын, аурасын мен сиздерге толук көрсөтүп чыктым азыр. Аркасында бул жагында, күнгөй бет жагында, күнчыгыш тарабында балкону төрүндө бир 1,5 сотук, 2 сотукка жакын огороту менен экен. Эми ал жака огород уюштуруп алсаңыздар да болот, сөрү, тапчан, очоккана бир нерселерди уюштуруп алсаңыздар болот. Бул эми бул батирге предлагающий да? Только сиздерге карайбы? Биринчи этаждарга. Бул батириңиздин документи кандай? Документи таза, өзүмдүн атымда. Залог полог демеси баары жайындабы? Баары жайында. Баары жайында. Бишкекке кетип атасыз. Эми канча дейсиз? Канчага сатам деп турасыз? 5 миллиондо атасыз, ушул турушу боюнча. Ушул турушунда. Мебель техникалары менен. Бардыгы ичинде. Бардыгы ичинде. Мына чоң телевизор калабы кетеби? Бардыгын калтырабыз го. Эми клиент келсе карап сүйлөшүп көрөт экенсиз да? 5 миллион сом кеми бар, туурабы? Вариант жок. Вариант жок. Бул бааны бүгүнкү мындай баягы кыймылсыз мүлктүн базарынын баасын карап туруп, анан мындай салыштырып баа койдуңузбу? 5 миллион. 5 миллион сом. Газ бар, Газ бар. Кышында отопление жакшы. Аябай жакшы. Анарда могу жерде отопление бар, ошондон эле түз келет да? Жакшы экен. Кошуналар жакшы баары? Баары буюрса. Жакшы экен анда. Туугандар, мен бул сатыла турган батир боюнча толук маалымат бердим сиздерге. Бул жерге эмне жакын жайгашкан? Анар Төлөкөн кичи райондорунун ортосунда, жаңы жолдун боюнда аптекадан баштап салонго чейин, ресторандан баштап кафеге чейин бүт баары бар. Жакын жерлерде мектептер, бала бакчалар бардыгы бар туугандар. Мечит дагы Кулатов кичи районунда ылдыйда жайгашкан, ал да жакын. Транспорт, таксиден эч качан маселе болбойт. Андан сырткары дүкөн, навайканалар дагы өтө жакын жайгашкан. Сыртта өзүңүздөр көрдүңүздөр, унаа коюучу жайлар да кенен. Мына биринчи кабатта жайгашыптыр, аябай жакшы экен. Эже бул мына чекедеги батир экен, Мына жактарын эч жылуулаган эмессиздерби? Мисалы, бул жагын сырты жылууланыптыр. Ичинен да жылууланган. Ичинен? Ичинен дегенде гипсокартон менен эмне, ичине бая жылуулук каражаттарын салгансыздарбы? Каяк? Мына жакпы? Мына жак гипсокартон болгон турбайбы? Жакшы кылган экенсиздер. Кышын аябай жылуу болот. Мындай көгөрүп эме болбойбу? Жок. Жакшы экен анда. Бул жагы да уверенный экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мына. Анда мен жыйынтыктайм.
Бул батирдин баасы 5 миллион сом, кеми бар. Ээсинин телефон номерлары экранда жазылып турат. Чалып сүйлөшүп чечишип алыңыздар. Мен өз милдетимди аткардым, сиздерге көрсөтүп гана койдум. Разы болуңуздар, аманчылыкта көрүшөлү. Ылайым ушул сиздерге, сиздердин бала чакаңыздарга насип кылсын дейли. Анда мен кайттым туугандар. Мына сырттагы жылуулаган жагын, козерок жасап койгон козерокторун дагы мен бир көрсөтүп коеюнчу, жа. Так. Мына караңыздар. Көрүп турасыздар? Мына жана чоң залдын сыртын ушундай кылып обшивка кылып, тыники каражаттары менен жасап, жылуулап коюптур. Мына козерогу да бар экен. Айландырып козерогун жасаганбыз дейт. Ал жагында мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Ошондо бүт тегерентип козерог кылып, утепление кылгансыздарбы? Биягынан кандай көрүнөт экен көрүп коелучу. Мындай кылган турбайсыздарбы, Только сиздердики эле ушундай? Биздики эле ушундай. Айландырып жасаңыздар. Ооба. Наркы огороддун наркы чекесине чейин. Ооба. Жакшы экен анда. Туугандар, аманчылыкта көрүшөлү. Бул жол менен да чыкса болобу? Болот. Жана арзуу ресторан, бияга. Ак ниеттин аркасы экен да. Жакшы экен. Маркетке жакын экен да. Түз барып келгенге сонун экен туугандар. Аманчылыкта көрүшөлү. Ылайым сиздерге насип кылсын. Көрүшкөнчө аман туруңуздар, тынч болуңуздар.